Adam orugan kezdе, урматтуу жамаат, orugan кезиңерде, orugan кезибизде дүйнөнү эсибизден чыгарабыз. Bir эле нерсе Аллах Тааладан үмүт кылып сурап калабыз, Аллахым шифа бер деп калабыз, турабы? Дүйнө эсиңизден чыгат. Мал дүйнөңүз эсиңизден чыгат. Бала чакаңыз эсиңизден чыгат. Bir эле нерсе Аллах Тааладан дуа кылып сурап калат экенбиз. Менин оорума шифа бер деп сурап калат экенбиз да, Аллах Таалага жакын болуп калат. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне деген? Эгер мени издесеңер деген, эгер мени издесеңер, оорулуу адамдарды көп зыярат кылгыла деген. Турабы? Оорулуу адамдарды бүгүн зыярат кылайлы, урматтуу жамаат. Өлүп калгандан кийин, жаназасына барып ал, кече барып койбопмун ушуга дебейли. Өлүм айттырбай келет. Өлүм хак. Ар бирибиздин башыбызда бар. Умар разияллаху анху өлүмгө даяр болуштук жөнүндө айткан бир сөзү бар экен. Bir günü de köçede mecitke şaşıp baratsa deyt. Umar raziyallahu anhu. Aslında bir jaş bala çıkıptır dağı. Umar raziyallahu anhu jana jaş baladan suraptır. Jaş bala. Balagatka jetelek jaş bala narisте. Balam kayak baratasın şaşıp. Seni şaştırıp atkan emne jumuşuң barбы? Degende jana jaş bala aytkan eken. Ake, bayke, men mecitke baratam. Namaz okuğanı şaşıp baratam degende Umar raziyallahu anhu taң kalıp, sen balagатка жетелексиң али, sen али чоңой элексиң, сага намаз окуштук буйрук эмес, фарыз эмес азыр. Sen бүгүн намаз окубасаң деле боло берет дегенде жана жаш бала айткан экен, урматтуу жамаат. Кече менден дагы жаш адам, жаш наристе бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мен дагы ошо bir күн өлөмүн деген экен да. Аллах Таала менин дагы жанымда ал электен мурда мен дагы намаз окуп калайын деген экен, урматтуу жамаат. Бүгүн киши болдук, бала болдук, киши болдук. Бирок урматтуу жамаат, намазыбыз жок, канчалагандарыбыз жүрөбүз бүгүн. Урматтуу жамаат, Аллах Таала эртең бизден биринчи сурала турган амалыбыз 5 убакыт намазыбыз. Эсибизден чыгарып койбойлу. Кандай жашадың деп сурабайт экен, урматтуу жамаат. Канча жашадың деп сурабайт экен, урматтуу жамаат. Аллах Таала эртең сенден кандай амал кылдың ошону сурайт экен. Бүгүн ден соолук бар, Кудайга шүгүр. Мүмкүнчүлүк бар, Кудайга шүгүр. Бирок урматтуу жамаат, намаз окубай жүргөндүгүбүз үчүн эртең Аллах Тааланын астына барганда сурак берет экенбиз. Ошону унутуп койбойлу. Муногу келип аткан жаназаларыбыз, муногу келип окуп аткан жаназа намаздарыбыз, майыттарыбыз, урматтуу жамаат, бизге тек кана эскертүү. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүктө калбайт. Мына ошол нерсе эскертүү, биздин нафсибизге эскертүү муногу жаназалар. Ушунча убактыбызды кетирип келдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдү көп эстегиле деген. Өлүмдү көп эстегиле, силерге бул дүйнөдөн кетиштикти, силерге бул дүйнөдө түбөлүктө калбаштыкты силерге эскерте турган бул өлүм деген. Ошон үчүн урматтуу жамаат, жаназаларга келген кезде бир аз болсо дагы мен бул жерден өлөмүн, кетемин. Bir günü mega da ушинтип жаназа окулат. Мен бирөөнүн артына туруп намаз окудум эле. Bir gün адамдар менин артыма туруп намаз окушат. Bir günü менин денем ысык менен муздакты сезди эле. Бүгүн менин денем ысык менен муздакты сезбей турган күн келди деп, урматтуу жамаат, ушуну эстейли. Муну үстүбүздө кийип жүргөн кийимибиз, урматтуу жамаат, бир тек гана арзан материалга алмаштырылат болду. Арзан, базардагы эң арзан материал. Анын кымбаты дагы эмес, арзаны дагы эмес, эң арзан. Арзандын дагы арзан ошол кепин деген нерсе болот экен, урматтуу жамаат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, Аллах Таала берип аткан өмүрдө эртең Кудайдын астына барганда мен сага ушунча мүмкүнчүлүк бердим. Кана намазың деген кезде намазыбыздан жооп бере албай калбайлы. Ошон үчүн Аллах Таала берип аткан өмүрдө көп сооп иштерди кылып калайлы.